Алтан Искелдиев келинчегим ушул кызга кызганган. Тамашоочу, актер Алтан Искелдиев жакында Эрке Сары аттуу музыкалык долбоор элге тартуулаганы турганын маалымдады. Ага кошумча журналист, алып баруучу Айзада Жамгырчиева экөө түшкөн сүрөттү социалдык баракчасына жүктөп, тамашалуу пост бөлүштү. Бир жолу келинчегим ушул кызга кызганып алыптыр. Бышылдап кызарып алган деп кой. Үйдө 2-3 күн арноо концерт болду. Эң кызыгы ал убакта Айзада менен тааныш эмес болчумун. Эптеп түшүндүргөм. Бүгүн кайра концерт болот окшойт. Жакында Эрке Сары аттуу музыкалык оюн зоок долбоорубузду элге тартуулайбыз, деп кабарлады Искелдиев. Эскерте кетсек, буга чейин Алтан Искелдиев Кошунаны тандабайт долбоорунун үстүндө иштеген. Маалымат булагы Заманкейчи. Ырчы Айгерим Расул кызы жаңы жол тандaba салды. Ырчы Айгерим Расул кызы жол тандaba салды. Жаңы алган унаасынын сүрөтүн социалдык баракчасына жүктөгөн ырчы аны таман акы маңбай тери менен тапкан каражатына алганын жергиликтүү маалымат сайтына билдирди. Ырчы буга чейин ак түстүү жол тандабас айдап жүргөнүн жана ушундай унаалар ага жагарын айткан. Бул ирет ырчы кара түстүү Lexus 570 темир тулпарын сатып алган. Эскерте кетсек, ырчы Айгерим Расул кызы 1991 жылы 10 октябрда Бишкек шаарында туулган. Атасы ырчы Расул Маматкулов менен чоң сахнага чыгып, Түнкү Бишкек аттуу ыры менен элге таанылган. Өзүң эле, Келем сага жана башка ырлары, клиптери менен белгилүү. Маалымат булагы Заманкейчи.